Bekçar aka, assalamu alaikum. Алейкум ассалам рахматулла. Ел арасында ушундай түшүнүк кеңири жайылганда, музыка, ыр Аллахтан келген талант деп. Ошол сөздүн канчалык деңгээлде чындыгы бар? Бисмиллахир рахманир рахим. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллахтын аты менен баштаймын. Ыр музыка менен алектенүү бул Кудайдан келген талант деген сөз карапайым адамдардын арасында кеңири жайылып кеткен. Мусулмандарда бизде Куран, сүннөт деген тараза бар. Эгер ушул айтылып жаткан сөздөрдү Куран, сүннөт деген таразага сала турган болсок, бул сөздөрдүн жалган экенин билүүгө болот. Аллах Таала Куранда ыр музыка менен алектенүү бул менден келген талант деп айткан эмес. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям ыр музыка менен алектенүү бул Аллахтан келген талант деп айткан эмес. Жана сахабалар да айткан эмес. Ошондон туугандар, бир адамдын атынан жалган айтуунун күнөөсү кандай чоң болгон болсо, бүткүл ааламдардын роббусу болгон Аллахтын атынан жалган айтуунун күнөөсү андан да чоңураак. Абайлаш керек бул маселеде. Аллах Таала Куранда эгер силердин сөзүңөр чындык болсо, акыйкат болсо, анда далилдериңерди алып келгиле дейт. Аллах Таала кантип өзү Лукман сүрөсүнүн 6-аятында ыр музыка менен алектенгендерге жанчыдагы азап берем деп алып, кайра өзүнө каршы бул менден келген талант деп айтышы мүмкүн. Бул мүмкүн эмес. Анан суроо туулушу мүмкүн. Эгер Аллах Таала айтпаса, анда мындай сөз каяктан чыкты деген. Бул сөз ыр музыка менен алектенип, ошол нерсени сүйүп, нафсы каалоолорун ээрчип, жана ушул нерсени коргош үчүн адамдар арасынан ойлоп табылган эле сөз деп чектелсе болот. Аллах Таала жана анын элчиси пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям, сахабалар мындай сөздөрдү айтышкан эмес. Аллах сактасын.